Кадырлуу күнүңүздөр менен урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда Шашкедеги Дилмаек программабыз. Микрофондо Назира Абдукаимова. Искусство адамдарынын бактысы ушунда өзгөчөлөнгөн таланты менен элдин көңүлүн өзүнө буруп, өнөрү менен багынтып алат. Анан анын ар бир кадамы калың журттун көз алдында болуп, ал багындырган ийгиликтерине улуу кичүү кошо кубанып, дагы жаңылыкты күтүп калышат. Ал эми эл назарындагы талант кокустукка кабылып же ооруп калса, күйөрмандары кошо кайгырып, тез сакайышын жалпы журт тилейт. Так ушундай тагдыр бүгүнкү биздин мейманыбыздын маңдайына да жазылган белем. 25 жыл Семетейдин ролун ойноп, Алмамбет, Күлчоро, Канчоро, Олжобай, Чолпонбай сыяктуу күчтүү образдарды жаратып, өзү режиссерлук кылып, Курманжан Датка, Азаттыгым, Арманым сыяктуу ондогон спектакльдерди сахналаштырган кыргыз эл артисти Замир Сооронбаев 2015 жылы инсульт алып, оорунун азабынан сахнадан четтеп калды. Кыргыз театрынын дөө шааларынан сабак алып, кеп кеңештерин угуп, өзү дагы оттой жанып, өзгөчө дем менен театрга кирип, жалаң биринчи пландагы башкы ролдорду жаратып, эми жаштарга өзүнүн тажрыйбасынан бөлүшүп, театр үчүн бардык күч-кубатын жумшап келатканда, тилекке каршы үйдө отуруп калды. Бирок күчтүү адамдар кандай гана кырдаал болбосун, өзүн колго алып, коом үчүн пайдасын тийгизе берет. Замир агай жаштарга кеп кеңештерин берип, ар кандай маданий конкурс сынактарда калыс болуп, журналисттерге интервью берип, котормочулук менен алектенип келет. Ошондой эле жөн жатпай, Кусалыгым театр деген өзү босогосун аттаган кыргыз драма театры жана анда чогуу иштешкен кыргыз театрынын таланттуу, көрүнүктүү инсандарын эскерүү китебин жазып бүтүп, басмага берди. Биз Замир Сооронбаев менен маектешер алдында алгач театрдан бир аз үзүндү угуп алып, анан маегибизди баштасак дейбиз. Кыргыз радиосунун казынасына жазылып алынган Айкөл Манас спектаклинде Замир Сооронбаев Алмамбеттин ролун ойногон экен. Ошол тасмага көңүлүңүздөрдү буралы. Кабыландан асбарсың ба? Окчу менин арзымды. Gel almam gel. Жыйганың от үстүмөн кол, барарың Бейжин алыс жол, душманың Кытай, анарзан жоо деп ойлоба. Жоокерлериңдин бар эндеки. Абалың бул болса, бараткан колуңдун бир аман каларын Кудай билет. Ойноого оюнуң чачылсын, уйкуңдан көзүң ачылсын. Кандай курган баатырсың. Карып калганбы, же жол жүрүп арып калганбы? Хамбакайга эмне болду? Эми үчүн энди өлөтпөй башкарбайт колду? Ажыбай, Серек. Абама барып хандыгын сурап келгиле. Көңүлүн албасын. Айтканыма макул десин, хандыгын Алмамбетке берсин. Куп болот. Батырым, Бакай абама хандыгыңды кайра бергин деп кантип айтабыз? Айтпаска эмне? Иниң жиберди дегиле. Жарайт. Ушул турган калың журт, бириң эмес баарың ук. Бакайдан кандык кетти, кол бийлиги Алмамбетке өттү. Өкүмүм эки болот экен деп ойлобогула. Чыканак жерге салбайсың, чиреметип уй калбайсың. Мындан ары ат чалдырып азык ичип токтобойсуңар. Болжогон жерге жеткенде элдин эсебин аламын. Орто жолдо 10дон бири жоголсо, 10 башынын башы кетет. 1000ден бири жоголса, 1000 башынын ажалы жетет. Аттаңыла!
Алмамбет ата улууларына чогулган элге кайрылат. Алмамбеттин жардыгын уккандар таң калышып, элдин көбүн арасы болуп жолго чыгышат. Улуу тоолордун арасы менен түмөндөгөн кол келатты. Манас бир маалда ашуунун белинде атынан түшүп, аркасында чоап келаткан колду карап турат. Кол баштап келе жаткан Бакай ага удаа кыргылчал энтигип Манастын жанына келет. Манас, тыныгабызбы же кырылабызбы? Чыкканыбызга канча болду, бир күн өрүү болбой, карачы, арып ачып колду. Ушунча кол кырылып кетсе, убалы кимге жетет я? Ойротты билер карыбызсың. Кыйыктык менен оройлукту ушу жолу кое туруңуз. Ушунча колдун баары оңуп барат дейсиңби? Койгун баатыр кыргылчал. Бар, он башыңа бар. Андай болсо, бир Кытайдын көзүн карап, баарыбыз кырылып өлөлүк анда. Кыргылчал, эсиңе саларым. Кытай деп айтсаң экинчи сенин карачынын кагамың. Көрбүктү көрсөтөм көңүлгө калар, деп айтсаң көкчөнү, казак деп айтсаң. Музбурчак бизде жүрөбү? Кызылбаш тебе бирөөнү. Шамгырчы бизде жүрөбү? Башкырт деп айтпа бирөөнү. Башыбыз турса биригип, калдым деп чарчап жинигип, сен башка койбо күнөөнү. Бирдиги бекемширелген, артыкпыз азыр бир элден. Жосунсуз сөздү баштасаң, жонуңдан кайыш тилем мен. Бар! Манас менен Бакай нар басып кетишет. Кыргылчал жалгыз кекерлүү. Манас бир кырга чыгып, Турнабай менен колду карайт. Оған жака баш кетип адамдардын шай кетиптир. Ашыгып жүрүш болбос. Кол кырылып кетер. Алма мукчу. Аттанып чыкканыбызга 82 күн болду. Консок кантет. Өлмөк болдум деп эс огон кыргылчал арызданып келип кетти. Карыяга шылтоолоп кебетес өзүңдүн шайың кетип, кайышканың дөрөсүң. Жарлыгың жалган болса, кандыгың жарабаса, кандыгыңды өзүң алдагы качкын кылды калас кылыпсан. Эй, башыр. Болбой кол болбойт. Асили чынын айтканда, ошол кыргылың өлбөй, жол болбойт. Кыргылчалың өлбөсө, кыяматты көрбөсө, кыргыздын иши оңолбойт. Кудай бардыр кыргыл. Кыргыл домуз кылды. Кыргылдын тилин алам деп шагым жаман сынды. Урматтуу радио каармандар, сиздер Кыргыз радиосунун казынасындагы театр микрофондо уктуруубузга жазылып алынган Айкөл Манас спектаклинен үзүндү уктуңуздар. Бул спектакльде уктуруубуздун бүгүнкү мейманы Замир Сооронбаев Алмамбеттин ролун ойногон экен. Ал эми Манастын ролунда маркум кыргыз эл артисти Күнболот Досунбаев ойногон.
Биз Замир агайдын үйүнө барганыбызда небереси тосуп алды. Замир агай маанайы жакшы күлүп жайнап күтүп отурган экен. Каличе эже жубайы окуу жайлардагы экзамендер башталып калгандыктан жумушуна кеткендигине байланыштуу эже жок экен. Бардык шарттары Замир агай үчүн түзүлгөн, кенен, жарык, таптаза агайдын бөлмөсүнө кирип, ошол жерден кең кесири баарлаштык. Замир агай, саламатсызбы? Ден соолугуңуз кандай? Эмне кылып атасыз? Сизде бир кичине чиймелеп атам деп айттыңыз эле. Ошол китебиңиз аягына чыгып калдыңызбы, бүттүңүзбү? Анан сизди котормо менен дагы алектенип атат деп уктук эле. Рахмат күчүм. Эми мына мен жыгылганыма 6 жыл болот. 6 жылдан бери өтүрөм. Анан кичине жакшы болуп мына отуруп антынып калдым азыр. Кудайга шүгүр, баспаганым эле болбосо жакшы эле. Анан жана котормо боюнча айтып атасың, атайын Кыргыз драма театрдан бир заказ келип, Башбековдун өзбек драматургу ошонун бир пьесасын котордум, Темир катын деген. Ошону которуп ал Кыргыз драмада коюлду. Аны которуп бүтүп бердим, ал коюлду. Андан кийин өзүмдө биринчи 89-жылы азыр ойлоп атам да, азыр ойлосом ошондо эле башталыптыр да, мен мындай башым ооруп, ошентип анан театрдан чыгып, депрессия болуп, анан кийин больницада жатып, анан кийин курортто жүрүп, ошондо баягы күндөлүк деп коебузго ошондой бир чиймелеп жүрчүмүн. Анан кийин жазып жүрүп эле ооругандан кийин бирдеке окуйсуң, тиякты карайсың, биякты карайсың, өзүң архивиңди карайсың, антимит анан ошону окуп отуруп анан кийин өзүм баягы жакын саналаш адамдарымдар ошолор келип окуй. Муну китеп кылып жазбайсың, жакшы нерселер бар экен деп. Мен баягы өзүм оюмду эле, мен жазчы болуп кетейин деген эле эмесмин. Анда эми мейли анда деп ошого бир өзүм ат коюп, Кусалыгым театр деп китеп баштагам. Анан бүтүп редакторго бердим. Редактор кече бүтүп басмага бердим дейт. А жерде жана немесин эсептеп чыгат экен, антимит эткенен. Ушул ийиндин аягында чыгып калат деп Кудай буйрса күтүп турабыз. Ошондой иштермелерим өтөт. Анан кийин демесирдеме окуйм, анан муну тарыхый нерселерге аябай кызыгып, анысы могу азыр бизде болуп аткан ситуация ушулар түртүп атабыз кылып, ошолорду барактап, ошолорду окуп, эрмегим ошол. Окумай, жазмай. Театрга деле эми азыр айтсам өзүмөн жаштап кетип, ушунчалык кусап алдым, сагындым. Театрга баргым келип атат. Кудай буйрса басып калсам, анан кийин барсам деп. Ойдо көп коеюн деген спектакльдер, пьесалар бар. Мен эми картайып калдым деп деле эсептебейм мен. Мен мында анализдеп көрдүм да, адам бала жашоосунда илгери бизге 50 жаш, 60 жаш десе, нечүүбүз да. Көрсө, Кудай ден соолук берсе 60-ың деле, 50-ң деле, 70-ң деле жашай эле болот экен. Ден соолук болсо. Ден соолук болбосо 25-ң деле кыйналып калып атпайсың. Иштеп калсам бирдеме, артында бирдеке калсабы деген эле тилек да. Бирок мынтип отуруп калганда бир жаман жери бар экен, адам санагы көп батат экен да. Жакын досторум бар, алар ат десең куротпой бат-бат келип турушат. Ошолор келгенде алар менен сүйлөшүп, жашоо жөнүндө, турмуш жөнүндө, чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп өткөндө бугум чыгып калат кичине. Баягы күндө досумуз антет атпайбы, эмне кылып атасың? Китебиңди осы бүтүрдүң, эмне кылып атасың? Экинчисин баштап атасың, ой каякта экинчисин баштаган. Бук болуп отурам десем, мен азыр келем деп келип калыптыр, келип 3-4 саат сүйлөшүп отурдук аябай. Ушундай эле нерселер менен алек болуп отурабыз. Сиздин жазган мемуар Кусам сенсиң театрда сиз бардык замандаштарыңызды, устаттарыңызды бардыгын эскерип өттүңүз да. Ооба. Мен бир маегиңизден окудум эле, Шалтаевди аябай сыйлачумун деп. Сабир эжени аябай үлгү тутуп экенсиз. Ушулар багытында да ошо радио эскерүү кылып берсеңиз. Аябай жакшы суроо бердиң. Мен көкүрөгүмдөгү нерсени. Менин мына ошо китеп жазуума дагы биринчи себепкер ушулар болду. Себеби мен театрга келгенде студияга кирип окудум да биринчи. Ошондо 6 ай мурун каза болуп калыптыр бир гана Муратбек Рыскулов. Ошол кишини көрбөй калдым. Башкасынын баары менен иштештим. Партнер болдум. Мен мисалы үчүн центральный вуздан Ташкенттен барып ошол жактан билим алып келдим. Тияктан билим алдым, бияктан билим алдым деп көкүрөк койгулабайм. Менин устаттарым ушулар. Анткени мен Ташкентте ошо курстун жетекчиси Надежда Павловна Никифорова деген айтчу. Балдар, институт бүтөсүңөр, дипломду аласыңар, бирок театрга барганда кайра баштан баштайсыңар. Мен ошону ойлодум. Чынында эле ошондой экен да. Театрга келгенде, биз келгенде 79-жылы келгенде ошондо залкарлардын болуп толуп турган кезде Кудай бетин салбасын. Ошолордун колуна түштүк. Алар маңда отургузуп алып, бир кабинетке камап алып бизге сабак өтчү эмес. Кетип баратып, басып баратып, премьерага келген ушундай эле сүйлөп айтып берчү да. Өткөн окуяларын ошон үчүн мен китепке да жаздым. Азыр биз окутуучу анан окуучу деп айтып атпайбызбы? Илгертен бизден ата-бабадан келаткан улуу сөз бар, устат шакирт. Мына ошон менин устаттарым да ошолорду айтам.
Misалы, жана Сабир эжегенде сурап атпайсың. Сабир эжен мына 70 жыл иштеди театр, иштеген эле. 90дан ашып өтүп, 100ге чамалап барып жашады. Ошондо бир айткан сөзү бар мага. Замир, мен 50ге чыкканда. Мына 50ге чыктым Замир. Адам 50ге чыкса болот, 60га чыкса болот, 70ге чыкса болот, 80ге чыкса да болот. 90га деле чыкса болот, мына мен 90га чыкпадымбы. Бирок кадырман кары болуш ар кимдин колунан келе бербейт. Ушуну бир жериңе жазып кой дечи. Бу эмне деген сөз? Чоң философия. Арбагынан айланып чыгабыз. Ушундай нерселерди бизге көп айтчу. Же болбосо Даркүл Күйкөй жана айтар. Мен бу иш менен 4 жыл катар менен бригадир, агыш бригадир болуп, бригадасында чоң гастролдо жүрүп аттык 2 ай 2 жарым ай. Тала түстө эмнелер гана болот билесиң. Ошондо ушу эжеге мен ушунча таң калам атаңар. Мен өзүм студенттериме ушу кезге дайым айтам. Оюн бүткөндөн кийин айыл жергесине конок кылчу эле да. Ошондо үйгө кирип баратып акырын бутун чечип атып эжеңке акын балдар. Ортаңарда отурула деп койчу. Мына жөн эле. А биз ошондо жарымын түшүнсөк, жарымын түшүнбөй балалык кылып байкабайдык. Ойлоп көрсөк, ордуң артага отурула, улууң артырга отурула, кичүүңөр мындай байкап отурула, неме деп айтчу. Экен чоң философия. Анан айтчу, балдар, силер эми биз келгенде айылда кыргыздан айланса болот. Тасторконду жайып чыгармачылык адамдар, артисттер келди дегенде берерге ашын таппай ушундай төгүлүп чачылып калат. Ошону көтөрө билгиле. Бирок биз кеткенден кийин дагы айта турган сөздөр болот деп койчу. Көрдүңбү? Жөн эле. Аны мындай экен, тигиндей экен, аны ит экен, бут экен деп айтчу эмес. Жөн биз кеткенден кийин айта турган сөздөр болот деп койчу. Тош калган өзүң ойлон деген сөз. Мына бул акылмандуулукпу? Акылмандуулук. Ушундай кишилер жөнүндө кантип эскерип жазбайсың? Мен баарын жаздым ушулар. Аны Шалтаев жөнүндө айткан. Шалтаев жөнүндө 74-жылы мен 1-курска келип кирдим. Ана 1-курсту бүткөндөн кийин 75-жылдын жайында театрлар 3 бригада болуп гастролго кетет эле. Анан кийин ошондо бир эпизод ролдорго, кичинекей ролдорго студенттерден алчу да. Анан тандап. Анан мен да ошо Кыдыр Назаровдун бригадасына тандалып калдым. Акбозат деген пьеса боюнча. Ошо спектакльге Жаңгоз деген 2 жерден келип чыккан бир жигиттин ролун. Анан ошондо Асанбек Кыдыр Назаров, Алмаз Супбеков, Татуу Турсунбаева, Болот Шалтаев, Советбек Жумадылов жана залкарлар. Ошолордун бригадасы менен 2 жарым ай жүрдүм гастролдо. Болот байкен сахнага жасаган мамилеси, ойногон роль ушунчалык мага катуу жагат эле да. Ушундай артист боло аламбы, болсом экен деп аябай кыялдана берчүмүн да. Анамды да жашырбай өзүнө айтчумун. Ана мен Жолдош Шалтаев деп койчу. Sen balasın buraya verse de. Hani bir 15 gün ötkenden keyin gastrol жүргөндө Japoniyalık uluu rejissör Akira Kurosawa деген Дерсүз ала деген film tartam деп келип анан Советбек Жумадыловду bir rol көтөрүп анан Советбек Жумадылов алып кетти. Анан ордуна Калмактын ханы Чарынды ошо Шалтаев ойной турган болуп калды. Бир суткан ичинде даярдаш керек да. Анан Шалтаевдин ролун болсо маркум болуп кетти Жумалбек Исраилов деген артист болчу. Ал ошо Самурдун оң колун ойночу. Аны ошол ойномой болду. Жумалбек Исраилов Кыргыздын баатыры Кулан деген баатырды ойночу. Ада центральный. Аны ким келип этебиз дегенде мындай деп калды. Анан Болот байке. Жолдош Шалтаевга сар ойнойт билди. Сизге? Анан мага жанагындай дөөшаларында коркосуң да. Анан даярданып жатты. Анан ал кезде жаш кез. Эс тутум жакшы. Мен пьесаны бүтүп жатка билчүмүн. Даярдан анан Болот байкени карасам ат башта болчу. Паркта кечинде гостиницанын жанында. Ошо ары бери басып унчулкун даярданып атат. Карап таң калдым. Биз окуганбыз да институтта. Актер должен работать над собой деген атайын нерсе бар. Мына актердун өз алдынча иштөө деген ушу турбайбы? Мен да туурап мына мен да даярданып ошентип. Эртесинен ойноп чыктык спектакль. Ушу мен Даканский мазарга өткөнчө ойноп чыктык. Ошентип сахнадагы ошо биринчи ролум ошо Жаңгозу анан ошо Кулан болгон. Кийин жүрүп отуруп анан 13-жылга дейм же 12-жыл экен. Кимден Шадман Садвакасов автору. Ошон 80 жылда өткөзө турган болуп калды анан кийин. Ушу пьесаны койгум келди мен. Анан мен эжеден байбичесинен сурап Кайрат Иманалиевден сураттып алдырттым. Биринчи вариантын. Анткени мен уккам да биринчи вариантты өткөзбөй коюп, анан кийин кайра оңдоп экинчи вариант кылып, анан экинчи вариант коюлган деп биз ойногон. Бул эмне секрети бар болот экен? Биринчи вариантын окуп көрүңүздөр, биринчи вариантын алдым. Андан бери канча жыл өттү. Биринчи вариантын коёйт деп, биринчи вариантын койдум мен театрга. Кыргыз драмага коюп, Чарындын ролун Калматыканы мен өзүм ойнодум. Эл жакшы каалап, жакшы спектакль болду ошо. Айырмасы эмне экен? Шырдакбектин доорунда ошо Эркайымдын сулуулугу, Шырдакбек хандын эл менен бийликтин ортосундагы
muamelelerden ajrımdары anan üçüncü güç kalmaktары. Алардын таасири ушундай жөндөкөн да. Мен окуп карап отургандан кийин трактуканы кичине башкача кылайын дедим. Мисалы Гүлүгаттын күлүктүгү качан билинет? Ал чапканда билинет. Гүлүгат эмне болуш керек? Демек чабылыш керек. Бийлик туура бийлик жүргүзүш керек. Сулуу капаста камалбаш керек. Туурабы? Ал мындай эркин болуш керек. Ал эрки айым дайыма эменин капастын ичинен чыкпайт. Ошондон бук болуп анан кийин калмактын канына кетип калып отурбайбы? Калмактын каны акбозат алып кетип анда камап салып отурбайбы? Анан кийин тигини күн кылып башын устарып алып уйсадырып ушинтип атпайбы? Сыдакбектин болсо ошол жанагы эле күлдөрү келгенде кагып силкип башкарган жок, башала менен тескеген жок, тентеген. Мен казынамды чачуу үчүн жыйган эмесмин. Казынаңды чач, эл камыналы, жоо бияктан капталдан эметип атат. Тигиндеп бүгүнкү эмеде. Десе болбой койт да. Болбой койгондо эмне кылат? Калмактар келип анан жанагы талкалап, катынын алып кетип, акбозатты алып кетип. Анан ошо думананын образы болуп, философиялык образ да. Жерге чейин, эл кыдырайын, адам ата баласына ушундай неме болсун деп жар салайын. Акбозатты эрминсин, элдин алдында турган шерминсин. Ошондо акбозаттан да баштап ошон кетет эмеспи? Мурунку чыгармалардын философиясы, ою бизге бүгүнкү ушунчалык бир төп келе турган маселелер бар да. Ошол багытта койгон. Советтик жумадылык менен институт бүтүп келгенден ал убакта жакшы традиция бар болчу бизде. Устат шакирттин бир түрдө ар бир чоң артисттер өздөрүнө бирден экиден насаатчы деп бөлүп алышчу. Мен ошо насаатчым советтик жумадылык болчу. Ошо кишинин неме. Жанагы айткандай агыш эле муну маңдайчыга отуруп мага сабак эмес. Болгону экөөбүз дубляжга барабыз чогуу. Дубляжда иштин иштегенин көрүп таң калчумун. Ушунчалык эститим күчтүү. Анан кийин театрда репетиция маалында ойногон ролдорунда окуп жүргөндө кездерде айтып, кишини окуткан мугалим мени да окутуп калды. Ошо айтып, ошолордун ошонун баары сабакта. Ушундай иш орнуна чоң актер. Жумадыл эми качан төрөлөт ким билет. Жекшен Арзугулов деген актер болгон. Бул киши мен ошо китебимде жазып койдум. Бул кишинин ийкемдүүлүгү. Мен тамашалап койчумун, Жекшен майке гарашок кийгизип койсоң деле жараша берет. Мүчө келбети укмуш болчу. Костюм кийгизип калып таап койсоң чиновник болуп калчу. Самтыраган бирдемелерди кийгизип койсоң дербиш болуп калчу. Укмуштай жарашчы да бар. Анан пластикасы ийкемдүүлүгү укмуш болчу да. Үнүнүн пластикасы, дене түзүлүшүнүн пластикасы ийкемдүүлүгү. Тим эле ушу балыкта ойночу да сахнада. Ошондой кишилер менен иштештик. Насыр Кытаев деген бул биздин кыргыз театр искусствосунда эң биринчи профессионал актерлордун бири ушу киши. 41-жылы Москвадан гитисти бүтүп келген. Биринчи профессионал актер. Ошондо 20 жашында короллерди ойноп келген. Анда Рыскултта ойнойлуп болчу короллерди. Көрдүңбү? Бу ишин үнүнүн жоондугу айнынан бас көркүрөйттү эле. Мен эсимде биз институт бүтүп келгенден кийин бизде бир чоң спектакль болуп калды. Алтыкомайтты коюш керек, өлбөстүн ойну. Ошондо металлын ойночу иш. Анын башында көчөгө ачылган ушундай тактыда отурат. Аялы Каныш Бакенич ойночу. Каркыттан деп суусун сураган жери бар. Ойланайын бул зат титречү. Анан кийин бизде найза кармап жигит болуп турчубуз да. Мен тыңдыгымды жемдем алдына барып туруп алыптырмын. Бир убакта тигишинин үнү чыкканда титреп, калтырап, ама шлемди кийген ичинде губкасы жок да шлем кийип алган экен. Бир убакта башым ушундай ооруп атат, тим эле кысып атат да. Чыгып кеткенге болбойт. Чыдап туруп бир 20 мүнөт жүрчүбүз. Ошо сцена, биринчи сцена. Анан басканы дагы кишин каркыттан момду басканда бир музыка бир шумдук болчу да. Жүрөгүм түшүп. Ал картина бүткөндөн жүгүрүп кирмелеп алып шлемди ала койсом, момундай уже кесилейин деп калыптыр. Ошол эсимен кетпейт. Бул актердун дараметинин күчтүүлүгү. Мына ушундай артисттер менен иштейт. Бакен эже эмне деген керемет актриса. Сулуулугу, бай келбети, таланты, билими. Бул иши атайын билим алган эмес. Бирок жанагы самообразование деп коет эмеспиз. Ошону абдан көп окучу да. Кыргыз театр искусствосунда биринчи классикалык актриса деп эсептелет. Анан ошондойлорду ойногон, укмуштан турган турпаты, ак сөөктүгү кандай керемет эле. Бул иши менен мен партнер болуп иштедим. Бул иши Манас Нур Семетейде Каныкейде ойнодум, мен Семетейде ойнодум. Бул иш менен ойнош деген
Сиз Каныкейлер Бакен Кыдыкеева, Жамал Жамал Сейдакматова, Мира Далбаева менен. Калича Сейдалиева. Сейдалиева менен ойнодум. Төртөө менен тең. Мен 23 жыл ойнадым. Семетейде. Мен Мираида Далбаева менен ойногонуңузду театрдан көрүп, анда кичирээк болчумун. Бирок ошондо тим эле аябай жаккан да. Акбозатты айтсаңыз эстеп атам, анда да Мираида Далбаева аткарчу эле го. Акбозатта тим эле эркелеп, ысыдым, ишидим. А киши Мирай сенин эң жараткан образдарынын туучоксу болуп калды бул. Сонун ролдорду ойноду. Бирок эми эркайымды өзгөчө ойногон да бул иш. Мен кийин Айсалкын Кыйыкбаева менен койдум да. Анын ага да дайым айтчым. Мирай сен ойногонун көрдүң беле? Мен көрбөй калдым, кичирээк болупту эми. Анан кийин эмелерин көргөзүп соктодум. Андан кийин ойноштун өзү коркунучтуу. Ошон үчүн аябай аракет кыл деп. Анан Миреже катуу ойногонда. Миреже менен да мен көп партнер болдум. Андан кийин Сейтекте бу Чачкейде ойноду. Мен Канчоран ойнодум. Экөөбүз көп партнер болдук да. Жамал Сейдакматова менен көп партнер болдум аябай. Жамал Сейдакматова менен мен апам да болуп ойноду, жеңем да болуп ойноду. Сүйгөнүңүз да болду. Сүйгөнүм да болуп ойноду. Сиз ошондо жаш кезиндагы, карыган кезиндагы ойнодуңуз. Мунавияда. Экөөntү менен ойногом. Анткени Раматов Сарлыкбек келип спектакль коем деп калдым, коюп баштаганда. Мага жаш кезин берди да. Анан пьесаны алып окугандан кийин айтып алмас дедим. Картаң кезинде өзүм ойнойм дедим. Же болбосо анда жаш кезин башка бир ойнойм. Өзүм кандай болуп калат деди. Балат менен ойнойм, аракет кылам. Анан жарабай баратсам алып саласың. Ошондон макул болду. Жамал эжде жаш кезинде ойноду. Анан көз кадимки эле сүйчүп ойноду. Урматтуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан Шашкедеги Дил маек уктуруубуз. Маектешим Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Соронбаев. Чыгармачыл адамда жана анын чөйрөсүндө көп окуялар болуп турат. Артисттин бир көргөнүн хан көрөт, бир көргөнүн кул көрөт деген сөз бекеринен айтылган эмес. Артист чыгармачылык үчүн бардык түйшүктү, оң терс пикирлерди, кайчылаш жолдорду басып өтүүгө мажбур. Себеби чыгармачылыктын жолу ушундай татаал, тузу оор. Эл таңыркаган, эл суктанган, эл тамшанган атак даңк оңой олтоң эле келе койбойт. Замир Соронбаевдин чыгармачыл тагдыр жолунда дагы өйдө төмөн учурлары болгон. Балким ошол учурунда билинбеген көңүл чөгүүлөр азыркы оорусуна себепчи болгондур. Бирок Замир Соронбаев өз атын, өз жолун өз учурунда жасаганга жетишти. Маекти улантуугалы. Замир агай 90-жылдары туңгуч театры өз алдынча чыкканда сиз да ошо туңгучтун курамында болчусуз. Анан эмнеге кетпей койдуңуз? Мындай да эч кимге айта элек сылем айтып берейин. Бул туңгучтун пайда болушу бир жолу сүйлөшүп отуруп, чыгармачыда отуруп сүйлөшөбүз да. Анан маркум улуу режиссер Искендер Скулов, анан азыркы кыргыз эл артисти Марат Алышбаев үчөөбүз сүйлөшүп отуруп, анан сырдашып сүйлөшөт элек да. Чыгармачылык жөнүндө деп. Ушинтип эле качан роль алабызбы, качан төстүп жүрө беребизби? Өз алдыбызча бирдеке уюштурбайлыбы, жасабайлыбы? Вне планы бирдеке койбойлубу деп ошо Мараттан сунуш түштү. Ошончо жашоо эске макет, мен дагы неметип калдым, эске макет. Давайте жаштар чогулгула бир кылабыз деп. Ошентип башталган. Жеңишкүл Өзбекованын Апам махабат деген пьесасы келип калыптыр. Жамал эже коем деп калды. Анан давай деп жаштар ошого чогулдук. Алмаз көркөм жетекчи болду. Спектакль коюлду. Болуп көрбөгөндөй эме менен коюлду. Пример шумдук болду. Аябай дүңгүрө. Аншлап күндө тим эле шумдук. Анан эле бизде отур эргүү пайда болуп калды. Давай дагы коебуз. Анын текстөл ошондон бөлүм театрдын расписаниясын бузбай, вне плановый, бош убакытсы күндөп, түндөп ошентип иштеп аттык. Андан кийин экинчи спектакльди койдук. Анан кийин Марат Шепкинде бүтүп аткан балдар менен ошо эмеде Москвада королдөрдү ойнойм деп ошол жака кетти. Анткени Марат жок болчу пьесада. Биз иштеп аттык. Анан эле театрда ар кандай болот? Эмне эле бөлүнчү анан биз командировкага чыга баштадык өзүбүз. Ошо жактырышкан эмес, театрдын ичинде театр болмок беле. Командировкага чыгабыз, план толтуруп келебиз. Пландан ашканыбызды бөлүп берет ушундай. Анан анын баары эми ар кимге ар кандай кабыл болот экен. Анан театрдан чыгышта эмне театрдын ичинде бир театрдын ичинде театр куруп, жөн иштесин де жолбуз кетишсин деген маселе коюлуп. Анан жетекчилик алмашып, Өлүм Мустаф Сойпек Жумадылов директор болуп калган.
Şuna masala götürüle başladı anam. Jamal ejiler aytdı. Mümkünçü bolbay tem özüçe ketpeyli. Ana Çolpunbek Bazarbayev'an da estidin presidentli olç. Anja Jerjinka'da emes var olç. Ofis. Şimdi tiyatr siyaktım da emesiz hal var olç. Ana işte paydaşkar bir yakka gelgile röşçel vereyim işte verelim. Gettik boluyla kaldı. Anan men ayttım. Ece bu qanday. Teatrdan bölünüp ketebiz degen söz bolgon jok ele uşçedil iştebiz. Emne ketebiz? Emne jamandyk gördük bu ýakdan. Bular işletpeyipmişler. Tiginde eminde ayda başanta baştaştan. Eke bölünüp kaldık. Men aytdım men getpeyim dedim. Men getpeyim. Ben kalıp kaldım. Men kalgandan alçıcan abisatçılık kılatdı. Ana köz kalıp kaldık. Kalganlar geçişti. Ana keyin teatrda maga koguntuk baştaldı. Jalgız kalıp kaldım da. Men Zayal'ın yaşında teatrdan çıkıp kettim. Bu 89 yıl bolçu. Oşonda oğurup жүрgüm de. Anan keyin teatrdan çıkkandan o kadar depressiyaga düştüm. Ben balsaga çıkıp kaldım. Jamal ejiler çakırdı beni. Muna aytsa bolboysun. Gel, bismillah gelmiş dedi. Anan men özüm jaşoda prinsipim şundan. Getmek ýagatyň gaýra getet bolupdy. Çama barbay. Bolbay. An jerde kalım da kalıp kalıp najdan gaýra çygaryp egenden gaýra tek garap şun bir maga şunday emes barbay. 3 ay işçi işlegen jokmun. Ben yattım, kurardım, antım ittim. Gelgen dramatlyk, anda Türk teatrı jaňaçylyk kılgan. Dramatlyk direktörü tökeldeşip çıkırat bir gün. Ay Zamir, ne kılıp otasın? Dilem, uçuşa sağıp verem de uçuşa gelip sağıqa gelsem o şeyden varma. Sen gel bizge gelbeysin be. Buna jalan yaşlar. Bu yıl bitip gelgenler. Uşalara aksakal bolup, sen nama oputun var. Bizde iştep atıram. Sen iştep durbasan bolbayt, sen az yaşsın da. Degene makul boldum. Bir yıl işledim ayakta. Bir yıl işlegende men jönde ayaba sensasiya olup ketdi. Televizyon, radyo, voç geç. Soronbay teatrdan çıkarılıp, Semete teatrdan çıkarılıp degen bana bir okmuşday. Men oşonda 20 repertuar var boş teatrda. 20'sinin 17'sinde başkarmalarda oynayacağım. Bitirgidi da. Bilik almaştı. Ana Kerimbayev ama gelse işte начальник управления ofiste çanda. Ana iş direktör bolup gelip kaldı bizken. Teatr. Ana eşitli anda turgan men sabak bargan mana. Eşitli anda Alışbayev göstermem. Alışbayev de getip kalgan da Allemeye getip kalgan. Udullar teatr. Eşitli anda kirip ele ama gelse Zabir Murat. Yani son ortada bir şey aşıkan. Ona men de girilekpin. Üçöz çoğu verer baskıla. Dedi. Oşa getip kabinet getip Ona men geldim da öküm ortadan qaytıkla gaýra teatr var. Oşondan başta iki öyle bir oturduk anan men makul degende jokmun, jok degende jokmun. Düşündüm mü Zabir dedi. Düşündüm mü gaýra? Makul aynen dedi. Bar dedi. Ana eşke çıkıp tökeldeş menden korkkandan emesde men akıl gelmesdi men. Şu averimçide waydy kantyp bardım gaýra kerdirama geteyin dep aytkandan. Bir ay jüri aldım. Burun Kerimbayev çıkıp berdi. Men sana ne dedim, ne bolup otasın dedi. Ama gelse işte. Şimdi arkadaş qaytalbay aytam men sözünü açık dedi. Maga eçime kalgan jok şunday aşma bilen zantım tatlan. Men düşünüp atam. Sen aytpasaň men aytam. Para ver dedim. Düşteğin gaýra çakırat. Boldy men işime arkadaş ben süleşdim. Bir ýakka gelesin dedi. Makula gaýda götüp kaldım dedim. İşime arkadaş çıkırdı. Zamir dedi. Men sana razımyn aýbay. Bir yıl işledin. Bir yıl 3-nji kwartal plan tolbay atkan şunda kanday galabys desem bir brigadan alıp Talaska baryp bir ay sürüp görsem 17 günde bir aylık plan tolturup geldim. Naýa razımyn sana. Emi çin aytkanda men azaman gelse men süleşdim. Senin ordun kırgızdıram teatr. Men gaşyny men kol koyup koydum. Perewot bilen kirdim işte koyduk. Suyunup çıktım bana gel ona. Ama gelse girdim. Şimdi görüş geldim şunu desem. Boldu da. Sezonda çalışacağım. Sen geldin. Soronbayev geldi. Manastul Semete'ye men çalıştı. Şant gaýra iştep kaldım. Gaýra Semete'ye gelgen eken. Gaýra. Ana oşonda men kadym bir grimmerger var iladımda. O elim aman geldi balaňar, qaytyp geldim degen ayagynda ne barmyş. Oşonçam artistler diýip atdyr. Barly magar çykyrmaz, men nime etkenler bar oştaran gel. Sen bugün başgaça aýtdyň şunu tiginde saganypsyň dep sagandym dep. Oşentip ona bul taryh. Ana girdiramda gaýra gelip iştep kalgan dramatlyk oşa direktör öte güçlü jetekçiler. Aman gelse işini şonda emesin. Maga da bu iş köp jakşylyk kıldy. Anda men 92-nji ýyly birinji ýyly öz aldymça piyesa goýam, oşenkende dagı şu iş padderşik kılgan. Ana Jaňyl Myrzany goýgam. Kanty unutasyň bunday adamlardy. Men köp jetekçi bilen işleşdim. Uyuşturuçuluk, adamgarçylyk, talapty gaty goýgan uşunday uluu jetekçilerden biri de. Arasynda gelip ketmeler de bolgan tolturamynday. Eptep gebreler gelip kiresler oturup başkarakandan ele oşa öne kötkörgönler toltur ekende. Birdeme kılıp koyan arkamda bir jakşı söz kalsın degen anday as bolat eken. Men oşunday direktörlerin şaman gelse işte gördüm. Ana ne hiç bilimi yok. Adu aşım göğen. Ana oğanda tiyatrdan görüp durgan. Ana şunday adamlar men işleştim. Ana oşul senin bergen surağa oşunday adamlar jönünde
кантип эскерип, кантип мен бир гана ичим күйгөн нерсеси. Эл жазбаганды мен жазайын деген ниет эмес. Мен өзүм көргөн нерсени, өзүм уккан нерсени жаздым. Анан бүгүнкү күнү болсо мына ошо кече мына 20 жыл болуп калды мына каза болгонуна. Сөйтбек Жумаловду эскерген эч ким жок. Бул улуу талант, кайталангыс талант. Кыдыр Назаровду эскерген эч ким жок. Кайталангыс талант. Ошо Кытай, ошо бака мен башка режиссер болуп турганда, ошо Абдыбашым Көбөгөнов, Сыдыкбек Жаманов деген народничтер, залкарлар. Ошонун 100 жылдыктарын анда Марат Ашбаев директор эле айтмай ушундай баягы арбага ыраазы болмойчу тирүүнүн иши жүрбөйт. Биз көрүп билип калган ошолордун үстүнөн өткөзөлү. Аны үчүн жылкы издеп, жылкы Тастуркан жазган аны ойлобойлу биз эскере кече калалы бир пьесаны арнайлы. Десем ана Марат эң сонун идея давай деп. Аны ошо Сыдыкбек Жамановдун Абдыбашым Көбөгөновдун 100 жылдыгын өткөздүк. Татуу Турсунбаеванын 70 жылдыгын өткөздүк. Болот Шалтаевдин 80 жылдыгын ушинтип баарын өткөздүк. Анан мен азыр деле айтам, эмне үчүн карабайсыңар айнына? Эжен немесинде мен жүзүн атайын телевиденияга чыгып барып айттым, Сабирек Мишелеванын 100 жылдыгы. Единственный герой Кыргызстана. 70 жыл иштеген, 70 жыл бир адамдын өмүрү деп атан аны өткөздүрдүк. Бирок мамлекеттик деңгээлде демиш этилди, бирок дагы ошондой немеси болбой калды да, мен ишим чыкпай калды. Анан мына эмдиги жылы Токтогулат Абдымомовдун 100 жылдыгы болот. Мен азыр айтып атам, баягы Асылбек келгенде айттым, эстеп Абдымомов атындагы театрыбыз. Абдымомовдун 100 жылдыгы болот. Наркы жылы Бакенгдикеванын 100 жылдыгы болот. Өзүн баарын туулган жылын жеттип билиш керек да айнын. Ошентип атам да, ушулар жөнүндө мына китептер жаз, баягыдай театр изилдөөчүлөр жок, жазбайт эч ким. Мен какшап эле келатам, бул мисалы үчүн азыр Абдымомовдун 100 жылдыгы, Бакенгдикеванын 100 жылдыгы, ал Абдымомов менен Бакенгдикевага кереги жок, ал кийинки муунга керек деп айтып атам. Ошон үчүн эскериш керек, жазыш керек, айтыш керек, фильм тартылыш керек. Туурабы? Ошондо биз өсөбүз да өнүгөбүз. Бир мисал айтайын. Бүгүндө бизде канча Кыргызстанда 22 театр бар. Мен баягы профессионал катары айтып атам, карап отуруп күлкүм келет мен. Бул жок бир жетекчилер келе калып туруп, баягы илгерки Союз учурундагы элдик театрдын баарына профессионал деген эме берип, статус берип салган. Азыр мен мына Жалал Абад коюн койдум, Баткен коюн койдум, Нарын коюн койдум бар. Профессиональный театр. Баары артисттердин чыгарып карасаң, бир профессионал артист жок ичинде. Баягы самолеттен алып келген. Профессионал деп ат бердимби? Значит, ошо профессионал театрга жазгандай мамиле эзе. Кадр маселесин кара, айлыктарын, жашоо шартын кара, репертуарын кара. Союзда репертуарын театр деген болчу. Азыр 22 театр бирөөндө да репертуар жок. Бүгүнгө эле тертең жок. Бүгүнгө эле таркын жок. Андай болбойт да. Бизде ушу 20 репертуар бир айга бир коюлчу. Пандемия күнүнөн башка постоянный спектакль болуп турчу. Бул это репертуарный театр дейт. Азыр мына ишенбесеңер барып көргүлө, кайсы театрга барсаңар да ушу. Нарын театрына, Караколго баргыла, Ошко баргыла. Репертуар жок. Бул дагы көйгөйбү? Анан профессионалдуу режиссура дейбиз. Профессионалдуу режиссер жок. Мындан 4 жыл мурун бекен бул жерде Москвага режиссурага кабыл алуу болду деп ошентип калды. Мен кийин кызыгып сурадым да. Канча бала кетти? Бир кыргыз бала кетпептир. Өтпөй калыптырбы? Өткөзүп койгон, анан бул эмне деген тамтык? Кантип жок болсун? Мындай болбойт да. Союздун абагында деген Гүлпаган Чалына эже, мен эже жөнүндө яздым мен. А киши мына бизди Ташкентке өзү зат өзү жөнөтүп, кайра келгенде өзү тосуп алып, дипломду өз колу менен тапшырып, баарыбызды распределение арбит театр, 3 театр бар болчу. 3 театрга өзү бөлгөн. Мына бул камкордугу менен эмне? Анан баарыбызга 5 айдан кийин баягы семейныйга үй берип, мына бул камкордугу менен эмне? Гүлпаган Чалына интервьюда айттым. Легендага айланган министр, улуу талант. Баанбек Султанбек Раматовдун айтып берчү. Өлөрүндө театрларды карагыла, чыгармачылыкка карагыла деп ушинтип кеткен экен бул киши. Көкүрөгү тола ошондой эмеде. Көрдүңбү кандай? Ошон үчүн бүгүн көйгөй көп, акыбал оор. Бар бир күн эртең жаза ала калбайт. Бирок ошого аракет жасаш керек да. Китеп ушул жөнүндө. Гүлпежи бар ичинде. Мен залкарлар бар жөнүндө эскердим. Билишимче. Мен өзүм деле азыр ойлонуп, мен билбей алган, мен укпай алганда кандай нерселер кетип калды деп өкүнөм. Мисалда, же болбосо балалык кылып ошол убакта жарым укса, жарым чыгып кеткен. Ар бир жаштын өзүнүн немеси болот экен да. Кээде баркалбай калат экен. Азыр отуруп алып, ошо өткөн кеткенди эстеп отургандан кийин, момундай ниетпен айткан турбайбы, момундай пейил болгон турбайбы, момундай көз караш болгон турбайбы деп азыр баягы 60тан өткөндө, 70ке аяк басып баратканда ойлонот экенсиң.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Шашкедеги Дилмаек программабыздан угуп жатасыздар. Биз кыргыз эл артисти, театр жана кино артисти Замир Сооронбаев менен маек куруп жатабыз. Замир Сооронбаев учурунда театрдын жылдызы болгон. Кыргыз драма театрынын репертуарларынын дээрлик бардыгында башкы ролдорду ойноп, биринчи пландагы артист болуп келген. Кийин режиссерлукка өтүп, мыкты пьесаларды коюп, бул жагынан дагы жакшы ийгиликтерди багынта алды. Бирок Замир Сооронбаевдин театрда жылдызы жанганы менен кинодо көксөөсү суубай, каалаган дегдеген киного тартыла албай, тартылган киносу экранга чыкпай, айтор кийинчерээк гана азыркы күндүн тасмаларына тартылып калды. Биз маегибизди ушул багытта улантып, киного тартылбай калган себептерин да уктук. Түшүңүзгө киреби ошол күндөр? Аябай. Байчым айтым, мен түндө кадимки эле басып эле барып эле театрга спектакль коюп атам десем, Кудай буйрса басасын деп коюпту. Кусалыгым жериме батпай баратат. Кайсы жылы эле, бир жылы сиз жюрида болдуңуз окшойт. Мен жюри көп эле болдум аябай. Театральный фестиваль болбоду бизде. Ошондо ош коляскада отуруп анан кийин Асылбектер чакырып калды. Жака коляска менен бар жюри болуп бербейсиң деп. Мейли деп анан бардым. Жюри болдум. Акындарга өтүп жюри болдум. Көп эле жерде болдум. Замир агай, сиздердин болуп толуп турган учуруңуздар 90-жылдан кийинки оор кырдаалга туш келди да. Ооба. Сиздерде кандай сонун ролдор жаралбай калды, кандай сонун учуруңуздар жөнөлүп өтүп кетти. Бирок театрды сиздер сактап калдыңыздар да. Ай, молодец. Аябай сонун суроо бердиң да. Өткөндө да бир сынчыны сыңара түгүм айрык дейт. Кээ бирлерде жаш чыкпа, театр өлдү, театрда режиссер жок, театрда минти анан деп түшүнбөйт да. Мен ошо бир интервьюмда жүрөт кести. Мен айттырмын ошондо. Ошол 90-жылдан кийин театр кароосуз калып, аттуу баштуу режиссерлор одүйнө сапар тартып, андан калгандар кетип калып, ошонкенде ошо театрда актерлор сактап калган. Жыргагандан актерлор режиссурга кирген жок. Ошентип сактап калган. Мындагы ишинен анализ жасаш керек да, жөнү сүйлөй бербей. Анан мода боло баштады, актерлор спектакль коймой. Бизге учурда деген ушундай болгон. Муктаждыктан келген. Мен деле режиссурга болуп кетейин деп эле атырылып келе алган жок. Мен 85-жылы ошо Искендер Рыскулов Оштон бизге отуруп келип, анан кийин бул новатор режиссер да башкача, жаңыча ой жүгүрткөн режиссер экен. Мени дайыма өзүнө режиссер кылып ачы. Анын үстүнө менин экинчи профессиям. Мен мугалим да сценическое фехтование движение деп коет. Сахна кыймыл сабак, ошондон сабак берчүмүн. Мен ошону дагы театрда мен мугалим мен отдельно окугам. Анан мага ошо бир спектакль неме өтүп аткан Искен байка балекет болчу. Музыкага бир пластическое решение жасаш керек деп думай. Дөөлө мен ошо дайыма ассистент кылып алчу да. Бирди коесуң, койгонуң бар ийгиликке жете бербейт да. Бирөндө болуп калат, бирөндө жарымсы болуп калат, бирөндө жарым болбой калат. Анан кызык болуп пайда боло баштайт экен да. Мындай ошентип атып режиссурга мени тартты да бул иш. Анан албетте мен өзүм устатым Бобек Ибраев режиссер. Бул иш мага ишеним көргөзүп, көзүнүн тирүүсүндө өзү коллектин алдына чыгып, мен эчтик оюмду жоготсо ушинтип. Мен карадым. Мен ушу режиссерлук ордумду өткөзүп берейин деп атам. Мен музейге иштеп ошо театрдын тарыхын жазайын деп атам. Баары кызып, ким келет ордуңузга, ким келет дегенде мындай. Мына мен сыртынан карап жүрөм, анчадан бери 5-6 спектакль койду, бышып калды. Жогорку билимдүү мыкты актер Замир Сооронбаевге өткөзүп берейин. Мен министр менен да сүйлөшүп чыктым. Ошондон мен оозумду ачып калдырдым. Анча эле бир кабинетте отуруп жүрсөм, боке эмне болгонуңуз десем, давай, иштешиң керек деп. Анан мага 2 китеп берди. Сейфти ачып туруп, менден улуу 54-жылкы конспектиси бар экен окуп чыккан. Ошого жазып туруп мен. Боке бул менден улуу экен, бул конспектти музейде калыш керек десем, менин музейим сенсиң деп койду. Анан сакталыбы? Конечно. Орыстар айтмакчы, как зеница ока катары сыктып коем. Дайыма спектакль коюп ушун барактап коем. Ушундай болуп келгенбиз режиссурга. Түндүктөн чыга алган эмеспиз. Анан жана аябай жакшы көрдүм. Чынында биздин муунга өтө оор болуп калды да. 90-жыл эми болуп турган 35тен жаңы ашып, утаган көр деп турган кезибизде спектакльдер коюлбай калды, театрга каражат берилбей калды. Ошентип экортар кетчилер кетти. Мага деле сунуштар аябай көп чыккан, мен жолдош балдарым көп бизнесте кетиште мен аябай эле азгырган күндөр болду. Кел замка. Сен эл таанып калды, сен жүзүң керек, бизге директор болуп бер. Калганын биз эле бүтүрөбүз деген учурлар да болгон.
мен макулдап коем, кечинде жатсам эле түшүмө театрга кирет. Анан эртең менен туруп эле кайра айнеме ажы болбойт. Айттым, достор, менден бизнес чыкпайт, кайра камыр кылып жуур бийлесеңер да. Мен чыгармашыгым, мен театрда жинди болуп кетемин деп болбой, ошол жерден театрда калып калдым. Замир агай, сиз театрдын эң мыкты көрүнүктүү артисти болгонуңуз менен бирок ичиңизде киного тартылуунун самачусуз да. Ооба, айтпа, бул киного мага кийинки убакта журналисттер ушул көп берчү болду. Барыңар сүйлөшүп алгансыңарбы? Конечно, мен окуп жүргөндө эле ошо киного тартылдым, ушундай тартылдым. Кандай ролдорду жараткыңыз келчү эле? Мен биринчи Ташкентте окуп жүргөндө, мен кинодон жолум болгон жок. Жолум болбогон, ошо Ташкентте биринчи курста окуп жүргөндө «Буйный лебедь» деген бир өзбек фильм пробага чыгарып калды. Студенттерди чыгарат. Анда ошо бир карагалпак бара экен главный герой. Ошого казактар да чыгарды, бизде кыргыздар чыгарды, карагалпактар чыгарды. Анан 50 баланын ичинен өттүм мен. Мени куттуктап, өтчүң мына эми Кудай буйрса 10 күндөн кийин тартыласың. Съемка баштайбыз деди. Эми сүйүнгөндү айтпай, өз кийимиме өзүм батпай, аябай сүйүнө кой. Үйгө барып келе коюн аңгычакты. Нарынга ауырган бойдон барып, анан ичиме сырга талбаган жаным айгара мактанып эми киного түшкөн тамды. Анан кайра учуп келдим. Ташкентке келсем ошо Сыдыкбек Жамановдор жүрүптүр. Алар да биздин балдар кыргыздар окуйт деп учурашкан келиптир. Агай, эмне келдиңер бияка? Ой, киного чыгарыптыр, ошого келдик. Ошо качан эмне деген кино? «Буйный лебедь» деген кино. Түшүп атабыз, же тартылып атабыз дейт. Анан башыман алды Мустак Суу ийгенде бол. Кандай чогулуп калды. Деп алам бага экинчи режиссер эмнеси ишин ошондо бирөөнөн. Баран айттым мен ушуну. Эмне болду ошончо? Ушундай недоразумение болуп калды. Сени бир башка ролго түсөсүң, ошого тартылып ойнобойм дедим. Шагым сынып калды да, аябай шагым сынып калды. Себеби ушундай сценарийде жакканынан ушундай ойногом келген. Ким менен өтөсүн? Мухаммеджан, Народный союз ошонун небереси кетип калдым. Шагым катуу сынып калды да. Ошол бойдон абал болду. Анан бияка келдик. Кинолорго чакырат. Анда мен бияка келгенден баштап эле мен репертуарга аябай катуу кирдим да. Анан бошотпойт ал убакта, бошотчу эмес. Ошентип барбай калып аттым анан. Пробаларына да барган жокмун эчтекесине. Өзүм үчүн пробага барганан өтүп анан кийин кайра жарантып калганда шагым сынып калат экен. Бир жолу институт иштеп жүрөм, анан Разаков деген режиссер бар болчу. Кинорежиссер, жанагы Каныметованын күйөөсү. Институтта чогуу иштечү, анан ошол айтып калды, Рач. Мен бир фильм тарткантам Замир. Нокдаун деген. Мен главный геройго сени көрүп атам. Сценарий берейин, оку, даярданбайсың деди. Хорошо дедим, мен окусам. Боксер жөнүндө экен. Анан аябай жакты да. Марбай жейт экен. Давай дедим анан. Аябай даярдандым да. Сиз өзүңүз да спортто боксер белемиз? Күрөш болчу. Мен даже Рачка да айттым. Рачка, муну боксер кылбай, борец кылбайлы дедим да. Эмнеге деди? Мен биринчи разряддагы борецмин өзүм. Мен түрктөрдүн баарын өзүм жасайм. Дублер колдонбой. Десем, мунун интересный экен деп калды. Анан кийин проба башталды. Фотопробадан естественно сен фотопроба барбайсың, фотопроба сен өттүң. Сен сразу эле кинопроба барасың. Анан кинопроба бардым. Венера Нигматуллина деген. Ошону менен түштүм. Ага да мен жагып калдым окшойт анан. Я хочу с вами играть. Бул элдин малына айтып аттым. Жигит менен ойносом жакшы болчу экен. Мне близко деп. Кутсөт болду. Анан башка главный художник ушу кинону. Чыкап чыгып эле мени поздравить этти. Самке мага иттей сени макташты. Сен өттүң, поздравляю деп. Аракат сүйүнгөнүмдү айтпатаң. Анан эле точно жанагы историяда аны бир күнү надаван тартылып башта. Режиссер ассистент келди. Замке ушунда тартылып аткан турбайбы жок? Ошентип айтсам. Жок, сен башка роль бир милиционердин ролуна өтүргөн болдуң деген. Эмне болду? Ушундай чечип коюшту. Өзбек актер бир бала ошол келип ойномой болду. Ойнобойм милицион дедим. Керек жок. Дагы жанагыдай шагым сынып калды. Ойнобойм дедим. Анан премьера болду кино. Фильмди көрүп вообще жаккан жок. Көрдүң беле? Көргөм, ооба. Вообще жаккан жок. Баланын ойногону вообще жаккан жок. Ичип кетет го. Сутты да түшүнбөптүр да. Ал жанагы жеринде Венера мүлүктей таң калганда. Аягында чуркап келет. Көрбөй калдым деп калат го. Мен машина буферине кармап сүйлөчүмүн да. Венера өзү билбей калганда. Айдап кете бер, мен сүйлөчүм. Кийинси мен дубляждын акчасын алайын деп барсам, кассада турам, акча алып көрсөм Марбай келип калды. Замир, кандай иш экен? Там зурайын. Сценарий ошонуку да. Фильмди көрүп алып, жаман настроением бузулуп, ушундай алып чыктым мына. Сен өткөнсүң, сени мен кулатып койбодум деди. Өзү. Эмнем жакпай калды эле деди. Бул фильм боюнча мен айтайын деген оюм, ушундай чоң спортсмен жанагыдай орукчал болуп калгандан кийин эч кимге кереги жок болуп забортом калып калганы.
Анан ошондон баягы кичине слабо характерный болуп, анан ичип кетет. А сен экрандан мага ушундай күчтүү болуп туруп алдың дейт. Анан мындай киши чыгып кетпейт. Насилие болуп атат. Мен кылып койбодум. Там туура эмес кылып турмун мен. Америка экемештик эмес булар болуп койдум. Ошол болду. Канча кино пробага чыкты. Барча эмесмин кино. Эмнеле барбайсың пробага? Киного чыгарып атасың dedi. Я перепробованный актер, не пойду почему. Кереги жок. Анткени ошол бул кинонун системасындагы өзүнчө бир мафиясы бар, өзүнчө бир немеси бар да. Ана ошонун баарын билдим да кереги жок. Ошол болгон. Бетме-бетке дагы агадан мырза кылган мен өткөм. Анда да ушинтип ата казактап келип тартып. Кино сүйлөп кылай чыгат. Астын мен театрда ошо загруженный актер болчумун. Ана кийинге чыгып муну. Эгемендүүлүк алгандан фильмге чыгыра баштадым. Мен өзүмдүн окуучуларым чыгарып калат. Байга түшүп бериңиз деп. Тартсаңар тартыла, тартпасаңар пробаңар барбайм мен деп очум. Көк салкындан баштадым. Анан кийин Туман деген фильмде ойнадым. Анан Баатыр деген фильмде ойнадым. 17-жылы үйгө Геновайке келди. Генерал Садырович. Замыр кандайсың? Братишка деп Кочкорлукта. Жакшы байке, рахмат. Ден соолук кандай? Башым карап. Нормально. Кыймылдатчы. Бутун кыймылдатсаң, жакшы, нормально болуп калыптырсың. Вот мен эмнеге келдим сага. Мен кино тартайын деп атам. Тузлуу чөл деген пьесаны окудуң беле? Окуган беке, билем дедим. Мырзагапаров. Мырзага бардык. Мына ошо сценарийни алып келдим, оку деди. Хочу тебе снять, президент. Анан эле калчыгы айтып калды. Байке бул босор сагат абай демсе деп койду. Аны окудум. Конечно, жагат да пьесаны мурун эле билчүмүн. Сценарий деле жакшы экен. Всё, бир айдан кийин азыр немеге кетип атабыз. Казакстан жерди эметип, анан кийин уже баштайбыз. Никакой пробы не будет. Ты уже утверждан деп койду. Анан күтүп отурдук. Бир айдан кийин Геновайке келди. Как ты замер? Нормально ба келсем? Вот мен эмнени ойлондум деди. Мен только сени тартам. Президент, мен башка эч кимди көрө албайм. Ошон сен дагы кичине тыңы. Мен жакка калтырдым муну консервация кылып. Бир жыл токтотуп койбоду. Сен үчүн замир. А может откуда? Кудай буйруп, жага чейин баскы десиң. Аны макулга кетип калдык. Анан кийин жүрүп көз ачып эле бир жыл өтүп кетти. Анан келди, анан кийин. Ну как? Нормально ба? Сүйлөгөн сөзүң жакшы. Анда кичине баягы биринчи келгенде кичине тилим булдуруп калчу. Нормально. Будем снимать жер тандап келип көлдөн тарта турган болдук. Ошентип айттым анан. Калчы сен өзүң да барышың керек обязательно. Конечно, баке мен барбасам болбойт. Ошентип. Мен өзүм эле апарам машинаны, өзүм эле айдап алып эле. Баланчанчы съемкада келгилсиңер деди. Калчы бүт мен баягы тамак аш эмете турган бүт алды. Машина жүктөдү эле. Колясканы алды. Анан өзү айдап алып анан урган бойдон бардык. Барсак жолдо тосуп туруптур Геновайке. Ошого түшүп калдым фильмге. Барганда эртең кайсы съемка болот? Кайсы кадр дейм. Баланча кадр болот дейт. Калчы сразу алып неметип алат. Эртең уят эле элдин баарын кармабайлы. Кечинде гостиницада турат, мен жаттатат дейт. Мен жаттайм ушулда. Мен сөздү өз бат жаттайм анан. Эртеси съемочный площадкага барганда 100% даярдым. Геновайке разы болот. Так эле работать. Үйрөнбөйсүңөр деп бар. Ошондо ал фильмге түштүм. Ишил баягы эсептеп көрсөм 20 фильмге түшүп коюптурмун. Бирок фильмге кеч келип калдым да мен. Баягы өзүң айткандай болуп туруп, жүгүрүп, кармап чыгып жүргөн кезде түшүп калыш керек эле да. Мыкты режиссерлор бар да, Ооба да. Анан Шамшиев менен Токой периштеси деген фильм баштап болот байке 9-жылы. Анан ошого да главный ролго мени бекитип 2 ай тартылдык эмеде. Көк жаңгакта. Фильмдин 30% бүткөн. Киностудияны айтып берем, жанагыдай бирдемелер көп да. Финанс жагынан чылдаш антымда фильм токтоп калбады. Бирок жакшы фильм болмокчумун. Анткени Раежи айтып калды монтажер. Биз ошо 1,5 ай тартылганда Раежи барды бар аны материалдарды көрүп менен айтты. Замир момундай фильм болчу да, Кудай берсе материалдарды барын көрүп чыкты. Болот байкерле бакш кийин сөрнөм я так не оставлю. Агына чабыс эле деп аткан. Замир ага, эми ден соолукту чыңдоого абдан аракет кылып атсаңыз керек. Анткени сиздин абалда тим эле тер төгүп машыгыш керек да, спортсмендердей гана машыгышыңыз керек да. Мен өзүм айтып атпаймынбы? Бул оору жабышканда жалкоолукта кошо жабышат экен. Чынында жалкоодо болуп калдым бир чети. Себеби мен 2010-жылы подагра деген ооруму кармаган. Бул оору эмне оору экенин билесиңби? Муундар. Шүмшүктөй оору да бар. Мени инсульт болгондо ошол да кошо кармап туруп алды да. Мен ошондон эле баса албай калдым. Анан азыр дагы мында жакшы болуп калганда, жакшы болуп басам деп аракет кылып ушу кыймылдап велосипедке барып антип эшикти бүт станоктор баарын жатып койгонбуз.
Ошентейин деп так ошо күнү кармап калат да пара бере. Аны тура албайсың деп, тишиң көтөрө албайт. Колдордон мынтип карабайсың. Ушул кыйнап атат да бир четинен. Күн бүркөлгөндө, жаан жааса, ушинтип эмеде берет. Градустун кереги жок. Мен эртең күн жаачы жабайт деп билип коем. Синоптик болуп. Синоптик болуп калдым. Ушундан аракет кылып иш кылып, ушундан кутулуп алсам да, чыямантым. Айла жогомдар, бу да сыноо экен. Ашы бекер отурбайын деп жанагаларды жазганым ошол болчу. Эми ушул айдын аягында июндун башында чыгып калат дегендей калып атат. 2 жылдан кийин эжеңкө чыгармачылыгыбызга 50 жыл болот. Замир агай, чоң рахмат маек куруп бергениңизге. Эми бул маегибиз үстүрт эле болуп калды. Анткени эми китебиңиз чыкса, китебиңизди окуп, менде дагы суроолор жаралат. Анан Кудай буйруса дагы бир кенен маек кылсак. Китебиңизди аябай кызыктырып койдуңуз. Ошо негизи ушундай эскерүү китептер абдан керек экен. Бул кийинки театр изилдөөчүлөргө да эң сонун шпаргалка болуп берет да. Ооба. Анан дагы эстегендериңиз жазыңыз, кийинки чыгарылышына толуктаңыз. Анан албетте ден соолугуңуз бекем болсун. Чыгармачылык жигерди таштабаңыз. Котормо менен, сценарий менен алектенишиңиз керек. Сиздей адамдардын чыгармачылыкта иштеп турганыңыз гана керек бизге. Рахмат. Ден соолугуңуз бекем болсун. Ийгилик каалайбыз. Өзүңдө ишиңде ийгилик болсун. Эл назарында жүрүп, маданияттын бир бучкагын көтөрүп жүрүп, тарсылдап иштеп жүрүп, бир заматта үйдө отуруп калуу жана ошол абалды көтөрүп кетүү дагы оңой олтоң иш эмес. Замир агай бул өңүттө дагы өзүнүн күчтүүлүгүн, акыл эстүүлүгүн, сабырдуулугун далилдей алды. Жана албетте Замир Сооронбаевдин жеңилин жерден, оорун колдон алып, ылдыйда жөлөк өйдөдө өбөк болгон жубайы кыргыз эл артисти Алича Сейдалиева экени дагы талашсыз. Анан албетте кызы, уулу жана небересинин моралдык жана материалдык колдоосу Замир агайдын коляскада отурган оорусуна карабай бүгүнкүдөй ишенимдүү абалга келишине зор түрткү болуп берди. Ал эми азыр Замир Сооронбаев басууга бардык аракетин жумшап, театрга келип иштөөгө үмүт артып, ал тургай алдыда кое турчу спектакльдерин дагы пландап, бийик максатты коюп алып, ошону аткаруу далалатында. Бул албетте адам үчүн эң мыкты мотивация, ишеним. Программабызды аяктап жатып, Замир Сооронбаевга бекем ден соолук, эрк жана алдыдагы максаттардын ишке ашышын тезирээк басып, театрга келип иштешин тилек кылабыз. Урматтуу радио каармандар, сиздер Шашкедеги Дил маек программабыздан уктуңуздар. Бүгүнкү берүүбүздүн мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Сооронбаев болду. Программаны даярдап эфирге алып чыккан Найзира Абдукайымова. Саламатта калыңыздар.